2023 жылы 6 июньда келип туруп кирип алды. Бул жер меники деп эле. Жер чыр экенин вообще билген эмесмин. Бул жер мыйзамсыз жер экенин да билген эмесмин. Билсем жакын жолу болот болчумда. Бердалиева бул адамдардын баардыгына жерлерди ишеним кат менен 2013 жылы саткан. Мен фотом жок, бирок тирүү адамдар бар, көргөн адамдар бар, көрсөтмө бергендер да бар. Менде да куйган усталар бар, көргөн адамдар бар. Бул менин үйүм, бул менин жерим, менин үйүм, мен ушул жерге я так решила. Бул менин жерим, бул менин үйүм, ошол себептен мен кирип жашаганга укугум бар деп чечтим. Бул кирип алса, сен да кирип ал, экөөңөрдүн укугуңар тең деп койду да, монтип колун көрсөттү прям. Оперативдик топ келип, соттун чечими чыкмайынча курулушту токтотуп тургула деп айтып кеткени менен экинчи тарап үйдүн чатырын жаап алган. Обязательно согушуп, мушташып, бирибиз өлүп, бирибиз калганда чечилеби бул жерчи. Жер саткандар элдин баарын сыздатып бүттү. Алып барып эле камаса эле кайра эле чыгат. Мына продается деп туруп. Эми муну сатып алган киши үчүнчү киши келет да. Үчүнчү киши келсе, дагы үчүнчү киши да согушабыз да ошондойчу. Мына биринчиси мен болуп атам. Фундамент тиги киши болот. Крыша бир киши болот. Сатып алган киши дагы бир киши, 4 киши болот. Жерчилер мындай жоопкерчиликти албай койду. Жердин ээлери албай койду. Болсо тимеле жып салайын деп атат. Бирок айла жок болуп атат. $2800 сатып алганбыз. Кахарыбызга береби ал акчаны. Эртерээк өндүрүп берсе жакшы болот эле да. Эртеңки күнү жерчилер менен элдин ортосунда чоң конфликт болот. Эл толкуганда муну эч ким тоса албайт. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров жер мунапысын жарыялагандан кийин Бишкектин тегерегиндеги конуштардын тургундары жерлерин мыйзамдаштырууга киришкен. Муну менен көптөгөн чыр-чатактарда чыга баштады. Анын ичинде бир эле жер 5-6 адамга сатылып кеткен учурлар дагы көп. Сокулук райондук жер мунапысы комиссиясынын маалыматына караганда азыркыга чейин кызыл китеп алууга 13 000ден ашуун арыз түшкөн. Анын ичинен 350дөн ашууну талаш жерлер боюнча. Азырынча алардын бирине дагы менчик ээси каттала элек. Учурда алар эмне кыларын билбей аргасыздан журналисттерге кайрылып атышат. Агурдо 3 конушунун тургуну Саламат Ногоева дагы сатып алган жери талаш болуп атканын бизге билдирди. Анын айтымында ал агасы менен 10 жыл мурун дал ушул конуштан Бердалиева Дамирадан ишеним кат менен 8 соттук жер тилкесин сатып алып, тең бөлүп алышкан. Кийинчерээк жерди кошунасы талашса, быйыл дагы бир адам келип талашып атканын айтат. 2014-жылы жазында келип фундамент куяйын деп келсек, бул жерге наркы кошунам, алда контейнер турган там. Ошол жердеги кошунамдагы Бердалиевадан сатып алдым деп алынын аты Улан деген бала. Улан Улжан деген келинчек экөө. Алар дагы Бердалиевадан алдык деп доверенностьун көрсөтүштү. Анан апе биз дагы Бердалиевадан алганбыз. Анда чакыралы ошону деп Бердалиевадан. Сиз дагы доверенность менен сатып алдыңыз? Мен да доверенность менен сатып алдым. Уландар да сатып алыптыр наркы. Канча акчага сатып алдыңыз? $2,500. Ошол убакта $2,5 болчу. Жерин бардыгы эле. Бүт $2,500 сатып алганбыз. Уландар да ошентип айтышты. $2,500 сатып алдык деп. Алар да 2 тилке сатышып алыптыр, 2 участогун. Биз дагы байкем экөөбүз 2 тилке сатып алганбыз. Бул жер байкеме тийиштүү. Буякта болсо мага тийиштүү жер болчу да. 2 участок. Анан 2014 фундамент куяйын деп келсе элек, жана талаш болуп калгандан кийин Бердалиеваны чакырдык. Бердалиева келди дагы, бул жерди карап, тиякты карап, биякты карады да, бул жер бизге тийиштүү экенин чечип берип кетти. Уландарга айтты. Уландарга силердин тилкеңер бул жер эмес. Булар высокольный линияны алып алыптыр. Себеби 2013-жылы бул жер талаа болчу. Эчтеке жок, талаа поля кезинде келгенбиз да бизчи. Анан ал айтты, силер высокольный бул эмес, могул жакта высокольный, силер ошол жактагы тилкеге түшүңөр керек болчу. Силер тура эмес келип алгансыңар. Бул тилке болсо, именно ушул жер бул мен айтып, Саламат менен мен байкемдин аты Улан да, ошо Уландын карындашы экөөнө сатылган жер, ушул жерде 2 участок байкесине тийиштүү деп айтты дагы. Анан бизди фундамент куй бергиле деп кетти. Анан ошол менен эле биз фундаментти куюп баштадык. Тиги уландар болсо көрдү биздин фундаменттибизди куюп атканыбызды. Башында талашып, чырдашып, анан токтоп калышты Бердалиева чечип бергенден кийин. Ошондо сиздердин жерди, жер тилкесин канча киши талашып атат? Ошондо биринчи Улан экөөбүз талашканбыз. 2014 Бердалиева келип мага чечип бер фундамент куй дегенден кийин куйдук фундаментти. Фундаментти дагы стенасындагы бар өзүбүз куйганбыз да. Мен өзүм
каражатым жетпей ушул болгон күчүм болушунча эптеп кирип алайын десем жанагынтип бут тосуулар болду да, Аман жанова чыкты бир жагынан меники деп. Эми болсо эми кирип алайын десем Мира чыкты мынтип бир жагынан. 2023-жылы 6-июнда келип туруп кирип алды. Бул жер меники деп эле. Анан мен ошо менен кирип жашаганга такыр мазмуш болгон жок. Анан байкем бар мен квартира алып жүргөндүктөн байкем бул жерге кирип жашай бер анда деп. Ал убакта уже байкем там тургуз койду да. Анан ушул жерге жашап калдым. Убактылуу жашап атам. Бул жерлер госрегистрде кимге катталганын билесизби? Госрегистрде кимге катталганын билбейм, бирок биз Бердалиевадан алганбыз да. Бердалиеваны эле тааныйм да менчи. Госрегистрде кимден катталганын, жердин ээси ким экенин мен башында бул жер чыр экенин вообще билген эмесмин. Бул жер мыйзамсыз жер экенин да билген эмесмин. Билсем жакын жолу болот болчумун да. Келиңиз анда азыр Бердалиевага чалып өзүнөн сурабайлыкпы? Бул жер кимге катталган, өзү билет бекен, билбейт бекен? Билебиз. Келиңиз азыр эле чалыңыз. Чала бериңиз. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламат. Атым Нурайдай, Медиа Хабтын журналистимин. Кимден? Медиа Хабтын журналистимин. Отам. Саламат Нугоевага 2013-жылы жер саттыңыз беле? Мен кимди атасыз? Журналист атасызбы? Мен журналистмин. Эми журналисттерге чыгып калып турбу. Мен аны өзүнө деле айтып эле жүрөм го. Жок эже, биз сизден сурап атабыз, ошол жерди өзүнө саттыңыз беле? Жер саткан Бердалиева Дамира аттуу аялга биз кайра бир нече жолу байланышканыбызда, ал жерлер боюнча милициядан сурап алгыла деп гана суроолорубузга жооп бербей кутулду. Бердалиева бул адамдардын бардыгына жерлерди ишеним кат менен 2013-жылы саткан. Андан алган Улан Жолдошев дагы жер талашты тастыктады. 13 жыл алганбыз. Ошондон бери эле бир кошунам экөөбүз талашып жүрөбүз. Ушу кезге чейин. Анан быйыл 2023 бир Мира деген аял кирип чыкпай атат. Ал мурун ошол 2013 жылдан бери быйыл көрүп атам. Көргөн эмеспиз аны. Бул Саламат да көрбөптүр, мен да көргөн эмесмин. Салынган тамга кирип жашап жаткан Мира Турдукулова жалгыз бой эне экенин, эки баласын багып жүрүп иштеп тапкан кызылдай $8,000 акчасына сатып алганын, жер аныкы экенин айтат. Анын айтымында 10 жыл аралыгында ал бул жерге келип эле турган, ортодо катуу ооруп калгандыктан 1-2 жылдай келе албай калганын айтат. Саламатсызбы эже? Сиз бул үйгө кирип азыр жашап атасызбы? Бул жерди мен 2013-жылы сатып алгам. Доверенность негизинде доверенность оригинал мен реестрда текшерип, поскольку я сама юрист, я проверила, да. Алгандан кийин келип карап турдум. 16-жылы фундамент койдум. Анан 17-18-жылы менде катуу оору чыккандыктан мен 2 жыл 3 жыл келе албай калдым. Келиңиз же көрөлү доверенностьти. Мынакей. Бул оригинал доверенность, мен реестрда текшерип алгам. Мына бул жерде 70815 002 деп контур ушул идентификационный код менен ушул жерде идентификационный код. Бул кишинин алган жери бул доляда эмес, бул жерде эмес, башка үлүштө болот. Билбейм, Бердалиева келип көрсөтү ушул жерди, демек ушул жер меники болот да. Эгер сатып алгандыгы чындык болсо, ошол сатып алган кезде эми биз адамбыз да, туура катсабатыбыз жоюлган, ошол гектарда ошол доляны кимдин атына жазылган, кимдин жери барып текшерип, именно ошол доляга барып ошол жерде участогун тапса болот да анан кийин. Меники деле бул жерге дал келет, дал келбейт деп мен тештирип көрө элекмин, бирок Бердалиева келип сатып мынакей деп канча жол келип көрсөтүп атат. Чындыгында жок, бул үйдү мен салгам, фундаментти мен койгам, фундамент меники. Ошол учурдан фото, видеолор барбы? Экөөңүздөр тең. Куюп атканданбы? Мен фотом жок, бирок тирүү адамдар бар, көргөн адамдар бар, көрсөтмө бергендер да бар. Менде да куйган усталар бар, көргөн адамдар бар. Бул менин үйүм, бул менин жерим, менин үйүм, мен уш жерге я так решила. Доверенность 69. Бул менин жерим, фундаментти мен койгам, мен сатып алгам, доверенность турат, производительный договор купли-продажи. Мен 17-18-жылы соттошкон, сот чечимдери турат. Бул менин жерим, бул менин үйүм, ошол себептен мен кирип жашаганга укугум бар деп чечтим. Кыш келип атат, бирок мен өзүмдүн укугумду коргош үчүн ушул жерге жашап, ушул мыйзам чегинде чечилип бүткөнгө чейин макул. Булардын да укугу бар, менин да укугум бар.
буларда эгер даже сатып алган ошол кезде сатып алгандыгын тастыктаган доверенность башка доляга, башка кишинин атынан, ал долянын эсинен дагы эмес, башка адам атынан болгон жасалма доверенность болсо дагы макул. Мен да булардын укугун бузгум келбейт. Менин да укугум корголушу керек. Булардыкын дагы мен бузгум келбейт. Ошол себептен мен ушул жерде турам. Мыйзам чегинде чечилгенге чейин. Сиз буга чейин ошо Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазып кайрылгам дедиңиз. Жер боюнча кайрылганбыз. Ооба, кайрылгансыз. Анан эмне деп жыйынтык чыгарышты? Мына Аманжанова 2018 келип талашканда анда да сотко болду. Ровудга чейин бардык. Эчтеке жыйынтык. Мында кайрылганыңыздан. Мында болсо бул мира келип басынчылык менен кирип алганда бул жерге көп киши келди да, буну чыгарууга аракет кылыпчы. Бирок айтышты, мыйзам чегинде чыгаралы депчи, сотко кайрылгыла деп. Анан биз ойлодум мен, милицияга арыз жазсак, жер үстү чечилет экен деп. Кечинде опергрупп келди. Кечинде караңга чейин күттүк барыбыз опергруппту. Караңгыда опергрупп келди дагы, бизден арызыбызды алды дагы. Эми айттым да мен, бул мира чыгып турсун, ал жерге эч ким жашабасын, бул үйгө арестке коюп кеткиле, мен да жашабайын. Мен и так деле жашап там сала албай, кире албай атам. Кача бул жерде кошуналар, мен байкем үйүндө убактылуу турсам дагы деп айттым. Мен эч ким жашаган жок бу жерде. Ошомойдон туруп турсун, бул да чыгып кетсин десем, алар айтты, бизден андай укугубуз жок. Биздин анда полномочиябыз жок, биз буну чыгар, сен кир деп айта албайбыз. Жок, арестте кое албайбыз. Арызыңарды апарабыз дагы тергөөчүгө өткөзөбүз, тергөөчү тергейт деди. Анан бардык, тергөөчү тергейт экен деп эртеси күнү барсак, тергөөчү тергейди дагы. Жердин ээси Бердалиева саткан адам 10 жыл уже убакыт өтүп кеткендигине байланыштуу срок давности истек деген неме бар экен, статья бар экен, ошо менен ал жоопкерчиликтен бошотулат экен дагы, иш кыскарат экен. Эми бунун кирип алгандыгы боюнча айтсам, бунун кирип алгандыгына да ровуду карабайт экен аны. Бул кирип алса, сен дагы бир жагына кирип ал деп айтышты мага. Ошентип эле коюшту. Бул кирип алса, сен да кирип ал, экөөңөрдүн укугуңар тең деп койду да. Монтип колун көрсөттү прям. Прокуратурага да кирдим. Экөөңөрдүн укугуңар теп тең деди. Ал эмне кылса, сен да ошондой кыла бергин деди. Биз Саламат Ногоевнун арызын карап, кылмыштын курамы жок деген негизде кылмыш ишин козгоодон баш тарткан Сокулук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Максат Өмүрбек уулуна чалганыбызда комментарий берүүгө укугу жок экенин айтып, маалымат берүүдөн баш тартты. Биз конушка барып тартып кеткенден кийин 26 сентябрда Мира Турдукулова үйүнүн чатырын жаап баштаганы белгилүү болду. Саламат Ногоевнун айтымында ал Сокулук милициясына чалып, курулушту токтотуусун талап кылганда жерине ыкчам иликтөө тобу келген. Оперативдик топ келип, соттун чечими чыкмайынча курулушту токтотуп тургула деп айтып кеткени менен экинчи тарап үйдүн чатырын жаап алган. Талашка түшкөн бул участок кадастр мамлекеттик мекемесинде Айыл Чарба багытындагы жер жана Данияров Раатбек Жусуп Акматович аттуу адамга таандык жер экени жана мамлекеттик арестте турганы көрсөтүлүп турат. Биз бул адамды издедик, бирок таба алган жокпуз. Бул жерлер биринчиден трансформация болгон эмес, экинчиден жер мунапысы жарылыгынан кийин мурун салынган курулуштардын үстүнө бош турган жерлерге курулуш кылууга да мыйзам чегинде тыюу салынган. Муну бизге Сокулук районунун акиминин орун басары Адиев Капарбек да тастыктады. Тройка өзү жүргөн бул тур эмес, азыр мыйзам бар. Жазык кодексинде дагы президентибиздин 109 жарлыгы да бар. Жерлерде трансформация кылбай, ал жерге менчиктин каттабай туруп, эч кандай курулушту курганга болбойт. Бул кылмыш мыйзамдары менен жоопкерчиликке тартылыш керек мындай көрүнүштөр. Экинчиден, мындай талаштар действительно бар экен. Убагында ошол жерде доверенность аркылуу Айыл Чарба багытындагы жерлерде ошол турак жай куруу үчүн ушундай бир туура эмес көрүнүштөр убагында болгон экен да. Эми ошонун баардыгын тартибине келтириш үчүн ушул азыр мыйзамдар чыккан. Ошол мыйзам негизинде комиссияда өз ишин алып барат. Ак Ордо 3 конушунда 10 жыл мурун жер ээлери менен жер саткандардын ортосунда талаш чыгып, алардан жер сатып алган карапайым элдин үйлөрү буздурулган окуялар болгон. Дал ошол окуяга тиешеси бар. Бизге жооп берүүдөн качкан Дамира Бердалиевага 2014-жылы милиция алдамчылык боюнча кылмыш ишин козгоп, издөө салган. Ага 6 берене боюнча кылмыш иши козголгон. Өткөн жылы Чүй облустук соту кылмыш жаза кодексинин 82 беренесинин негизинде аны 4 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлгө сот залынан бошоткон. Тургундар конушта 519, 520, 498 жана 477 контурдагы жер тилкелери эң көйгөйлүү болуп талашка түшүү алардын көбүн Аманжанова Динара, Чолпон Ажибекова, Роза Мусуралиева, Бакирова Анара, Касиева Рыспүбү жана башкалар сатканын айтышты.
13-жылы жерди алдык да 15-жылы ушул фундаментти куюп, ага чейин талаштартыш жок эле жакшынакай жүрдүк. Анан 2018-жылы бул жерди бул Алмаш деген аял экен, ушуга сатып ийиптир. Сатып ийгендер Аманжанова, Бакирова дегендер сатып ийди. Биз ошондон алдык деп эле бул жерге фундамент куюлуп калгандан кийин кошуналар айтып анан келип калдык. Келсек фундамент куюп салдык деп ошентти. Анан ошо менен ровдуга тияк бияка бардык. Бул жер деген арестеге жер, силерге да жок, эч кимге эчтеке кыймылдабагыла, салбагыла деп турду. Бул жак канча соттук жер? Кимден сатып алдыңыз эле сиз? 4 соттук жер болчу. Ушул Казиева Ырысбүү дегенден сатып алганбыз. 2 участок сатып алганбыз. Анан ошо менен арестеге жер эч кимге тийбегиле болуп атты. Аңгычак деле булар деле жөн жүрүштү, биз дагы унчукпай калдык. Аңгычакты пандемия башталды. Мен тетиги Нарындын ат башчысынан болом. Анан балам да ошо жакта турат. Ошо пандемия убагында карантин болуп, эч ким биз ар жактан биз жака бери жака өтө албай калдык. Ошо кезде булар фундаменттин үстүнө ушундай там куруп алышты. Анан буларга деле тиги там куруп алды, биз деле келе деп тартып албайбыз. Биз эми ошол жерибизди эле чечип берсин деп атабыз да. Жерибиздин ордуна башка жерден жер береби? Биз өкмөткө кайрылган ушул. Гүлдарика Котурованын айтымында 2019-жылы жерге сатып алгандарда жерди саткан Аманжанова менен Бакирова дагы келип ызы-чуу чыкканда милиция келип эки тарапты тең курулуш жүргүзүүгө тыюу салып кеткен. Бирок болбой эле пандемия убагында тараптардын бири там салып алган. Жер саткандардын бири Чолпон Ажибековадан Жаркын Эсеналиева 498-контурдан жер сатып алган. Анын айтымында кийин анын жерин Роза Мусуралиева аттуу аял башкаларга сатып жиберген. Ошентип талаш башталгандан бери 3 жыл соттошуп, акыйкаттыкка жете албай атканын билдирди. 2013-жылы Мусуралиева Роза Мусуралиева Чолпондон Ажибекова Чолпондон алган. Бул жерден 8 соттук жер алган болчумун. Анан 4 соттугун монтип уже 2013-жылы жерди сатып алып, 2019-жылы мынакей фундамент куйган болчумун да. Фундаментти куюп, чоң үйгө деп куюп, биягын туташтырып мынтип куюп койгом. Анан 2019-жылы куюп, фундаментин куюп коем. Анан 2020-жылы карантин болду. 20-жылы, 21-жылы карантин болду. 21-жылда эч ким да стройка жүргүзө алган жок, карантинден кийинчи. Андан кийин мен десолугума байланыштуу Турцияга кетем. Bir айга Турцияга кетсем, Турцияга кеткен учурда Роза Мусуралиева келип, ал ким? Ал дагы жер саткан аял да. Роза Мусуралиева мен бул жерде алганымды билет, мени тааныйт, бул жер меники экенин билет. Мисалы бул жерде кошуналардын баары билет, квартальныйда айтыптыр мен. Бул жерге Роза Мусуралиева деген аялды алып келип алыптым. Бул жерде сатып атканда айтыптыр, кошуналар да айтыптыр да. Бул жерден ээси бар, үйдү түшүрүп атканда, неме кылып атканда айтыптыр. Бул жердин ээси бар, бул ээси келгенден кийин чечише албайсыңарбы? Бул жерге эмнеге салып атасыңар? Десе жок, мен бул жер меники деп болбой салыптыр да. Анан мен келдим, Турциядан келдим, анан эми ызы-чуу кылбай, законный түрдө кылайын деп сотко бердим. Роза Мусуралиеваны сотко бердим, Ажибекова Чолпонду сотко бердим. Анан бул сатып алган үчөөнү сотко бердим. Бул жер даже керек болсо эч кимге наамына, эч кимге тиркелүү эмес экен. Бул жерден ээси да чыккан жок. Бул жерден каяктан Чолпон эмне Роза Мусуралиева каяктан келип эл болуп калганын, анын жери болуп калганын белгисиз да. Бул жерде деген мафия аябай көп болуп атат да, себеби сотко барсаң эч убакта карапайым элди карабайт. Бул жерде сот жерчилердин таламын талашып берип коет да. Биз мына 3 жыл мен соттошуп жүрдүм, 3 жыл бою соттоштум. Соттун аягында чечим чыгарып берип койду. Биз күнөөлүүбүз, биз да соттон мынтип чыгарып берип койду. Силердин сурооңор, мөөнөтүңөр өтүп кеткендигине байланыштуу сот кыскарды деп койду. Мисалы биз барбай койсок сотко, же неме кылбай койсок анда бир жөн. Бул жерде биз барып элеттик, даже телефондордо турат. Мынчасында келесиңер, мынчасында бир жумада 2 жолу барып аттык.
ошентип жылды өткөздү, күндү өткөздү дагы аягында өзүлөрү соттогулар кыскартып таштаптыр. Законный түрдө кылсак дагы болбойт. Обязательно согушуп, мушташып, бирибиз өлүп, бирибиз калганда чечилеби бул жерчи. Эч кандай чечилбей. Могу фундаментти сиз салсаңыз анан бул үйдү азыр тургузуп алгандар азыр фундаментти куртуп бул деген Роза Мүсүралиева даже керек болсо алга кымбатка сатканда мунучу. Анан кийин срочно үйдү тургуздуруп салган пескоблок мынакей эски терезе, эски эшик, эски немелер мененчи. Өздөрү менен сүйлөштүңүздөрбү? Өздөрү менен сүйлөшкөн жокпуз. Мен деген муну дагы салып алган кишини дагы сотко бергем. Мүсүралиева Розаны да сотко бергем, дагы жол айтайын. Сот кыскартып таштаптыр. Тиги жерде Роза Мүсүралиева жок экен. Сокулуктун сотундачы. Бул салып алган киши да жок экен. Азыр керек болсо тоогурдаса же бирөөнү жакка чапса соттобуй атат. Бул кандай соттолбойт буларчы. Жер саткандар кайра эле чыгып алып эле кашаны чыгарып атышат. Кайра эле чыгып алып эле башка бөлөк бирөөгө сатып атат. Мисалы азыр мынакей бияктан эметет дагы мына продается деп турат. Мына көрүп атасың? Мына продается деп турат. Эми муну сатып алган киши үчүнчү киши келет да. Үчүнчү киши келсе дагы үчүнчү киши да согушабыз да ошондочу. Мына биринчиси мен болуп атам. Фундамент тиги киши болуп атат. Кырыша бир киши болуп атат. Сатып алган киши дагы бир киши, 4 киши болуп атат. Анан бул жерде деген кызыктай түшүнүксүз. Карабайсыңарбы, жер саткандар элдин баарын сыздатып бүттү. Алып барып эле камаса эле кайра эле чыгат. Болгону 26 киши сотко берди. Ажибекова Чолпонду 3 жылга эле сот берип койду. Тоогурдаганга 2 жылга, 3 жылга сотко берди. Кандай 3 жылга камалды деп койду да, 3 жылга соттолуп кетти деп койду. Сыртынан Бирок соттолуп камап кеткенин көргөн жокпуз. Чыгып алып эле кайра эле мына эки жерчи телефон менен байланышат. Өйдө жактагылардын баардыгы негизи сокулуктун жер саткандары, соттору, жанагы кадастрда иштеген, архитектура иштеген болгонун баары байланыш болуп алган. Вообще байланыш болуп алган. Бул жерде тактык, честнылык, акыйкаттык жок болуп атат, чынын айткан керенчи. Мисалы деген Садыр Жапаров деген ким жашаса ошол экиге чечип бергиле дейт. Мисалы бул эки экөөбүз талашып атабыз. Бул продается дейт. Бул келип сатып алып туруп, бунун ичине кирип алса ошонуку болуп калабы эми. Ошол туура эмес да. Ошону тактап туруп анан элдин көйгөйүн ойлоп, элдин немесин чечип берсеңиздер, өйдө жакты сокулукту жакшылап карап бериңиз. Садыр Жапаров биздин президентибиз эл сизге ишенгенден биз милдет кылбайбыз. Конечно, биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Бирок деген ошол эки күнөөлүүнү акыйкаттык менен уруш талашы жок. Жакшынакай чечип алалы десек, эч кандай жыйынтык, эч кандай акыйкаттык жок болуп атат бул жердечи. Бул жерде эч кандай сөзсүз акчасы барлардыкы болуп атат. Өйдө жакта жогорку иштегендер тааныштардыкы болуп атат. Ушундай болуп атат да, таанышы жок, эчтекеси жок кишилер көчөдө калып атат. Жолдошум каза болуп калган, балдарымды ар жака квартирага, бер жака квартирага көчүп жүрүп, ичпей жебестен, ушу балдарымдан кийим кече алып бербестен, ушул эки иштегендеримдин баарын ушу жерге топтоп, Чолпон Ажибековага акчамды, кызылдай акчамды санап бергем да. Бул жерде бүтсө мен бала бакырамды алып келип, ушул үйдү бүтүрүп, ушул үйгө, ушул жерге жашайм деген ой максатым бар болчу. Ошол ой максатым ишке ашпай атат. Мисалы азыр мен деген бир туугандарым буга чейин квартирада жүргөм, азыр мен бир туугандын үйүндө жашап атам азырчы. Анан мен келин бар, мынакей неберелерим бар. Мен чоң семья болдум азырчы. Анан мен аларды сүйрөп алып каяка барам? Кимге бармам? Мен эртең күнү мынакей айтып коеюн, доказательство турат. Мынакей мен жерим, мен үйүм уже салып бергенге рахмат. Мен эртең көчүп келем да кирип алам. Кимдики жашагандыкы болсо ошонуку болсун. Алло, саламатсызбы? Атым Нурай, бул жакта Ак Ордо конушунда жүрдүк эле, анан ушул продаю дом деп турат да, ушул участокты. Сиздин аты жөнүңүз ким? Менин атым Тамара. Тамара эже, канчага бересиз? Азыр кызым документтери бүт эле бүткөн эми бүгүн барып келди, ошо шашпай бүтөт экен, бүт эле азыр. Эмне документтер эже? Менде только доверенность. Үйдү канча деп атасыз анан? Примерно? 20 деп атам. Түшүнүктүү эже. Кызыл китеп чыкмак тургай, менчик эси тактала элек жерди кайрадан сатыкка коюшкан. Биз аларга кайрадан байланышканыбызда мындай жооп алдык.
Сиздердин доверенности көрсөк болобу? Мындагы чоңпон немеден сурагылачы, Розанын өзүнөн сурагылачы. Чолпон Ажибековадан 2013-жылы Арыкова Ишембибүүдагы жер сатып алып, фундамент куюп койгондон кийин саткан киши жерди кайрадан фундаменти менен башка адамга сатып жибергенин айтат. Эки этажга деп ылдый ягында касканбыз 80 сантиметр касып, кайра үстүнө 80 сантиметр куйганбыз эки этажга деп. 3 балам бар, үчөөнүн тегинде жери жок, эчтеке жок. Биз эле бир үйдө чогуу отурабыз. Анан ошентип анан 2015-жылы салганга каражатыбыз жок болуп калды. 16-жылы салалы десек эле бөлөк бирөөгө не сатып иштир кайра. Анан мен сотко берип койдум. Соттошуп атканда арестте турат деп айтышты. Арестте турган экен деп мен келген жокмун. Фундамент болгондон кийин болуш керек да, биринчи биз алганбыз жерди. Арестте турат дегенден келбей койдум. Анан бир келсем эле бир этажын көтөрүп коюптур психолог менен. Көрүп алып давлением кармады, 240 менен жаткан больницада жаткан кагаздарым бар. Больницага түшүп калдым, ошентип эле жүрөм. Канчадан бери соттун чечимин аткарбай койду, такыр сот чечим чыгарып берип койгон мага. Эмне деп чыгарып берди эле? Фундаментке кеткен чыгымыңызды бүт төлөп берет. Ал бул деп чечим чыгарып берди. $5000 деп. Ал кезде доллардын баасы Ким төлөп берет деди? Ажыбека Чолпон төлөп берет деди. Чолпон мойнун алды, төлөп берем деди. Берем мынакей декабрда берем, ноябрда берем деп ошентип койду. Ошону берген жок, акчамдан жок, демеден жок, ушу жүрөм. Ошонун айыбына асагынан мен уже оорукчан болуп калдым. Сахардын диабет менен ооруп калдым. Давление менен ооруп калдым. Чолпон болсо баламдын боорун жеп калайын, жаш күнүмдү көрбөй калайын. Ал бул деп карганага төлөп бүттү, берем деп бербейм деп айтпайт, берем дейт. Эми качан мен берет? Биз өлүп калганда Пахаровскага береби ал акчаны. Эртерээк өндүрүп берсе жакшы болот эле да. Жерди экинчи болуп сатып алган Турсунбай Шарапов ал жер тилкесин сатып алып атканда Ажибекова, Аманжанова аттуу аялдар баш болуп биринчи сатып алгандар менен кездешип, чечишип алышкандан кийин гана сатып алганын айтат. Салынып калган фундаменттен 120 000 сомун жер саткан аялга бергенин айтты. Бирок Ишембибүү Арыкованын айтымында Ажибековаларга акчаны да, убадаланган башка жер тилкеден да жер берген эмес. Шарапов азыр бул жерге салган үйүнүн кызыл китеби чыкканы жатканын айтты. Бирок документтерин архитектурага бергенин айтып, биз аларды көрө алган жокпуз. Булар уже разы болду деп алар мени уговор этти. Анан мен хорошо деп туруп, бая жерден 120 000 сом акчаны бердим. Андан бери мына мен үй салдым, мага эч ким басып келген жок. Эч ким мен уже мында буйрса уже мен кызыл китебимди уже мына Кудай буйрса бүгүн эртең алам. Шарапов жер ээлери менен жер саткандардын айынан ортодо алданып калган карапайым эл эзилип бүткөндүгүн айтат. Бирок эми ушул жерден ортодон келип алданып калган, ошондой жанагындай алданып калган дагы бир участоктон 4-төн 5 киши деп атпайбызбы? Анын бирөөсү ортодо үйдү салып алып жашап калды. Калган жанагы жарандар бүгүнкү күндө булардын укугу, булардын каралбай бүгүнкү күндө ортодо ушулар калып кетти да. Булардын укугуну же жерчилер мындай жоопкерчиликти албай койду, же жердин ээлери албай койду, же мамлекет силер алданып калып турсаңар жүргүлө, силерге могу жерден жер беребиз деп, же буларды бир мындай кылган жок. Бүгүнкү күндө ортодо баягы алданып калган ортодогу жарандар чынында аябай көп ортодо. Эми буга биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Негизи күнөө өзүбүздө алданган. Бирок биз алданып калгандан кийин, мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин биз бизди муну алдап кетти деп барып ал жака кайрылып аткандан кийин ошол биздин мыйзамдардын чийкилигинде. Күнөө ошол жерде. Муну башка биз азыр эгерде бул мыйзам иштебесе биз ал жерчилерди биз бат элесине келтирип коймокпуз. Бат эле мондай эл өзү эле чогулуп туруп элечи, анан бат эле ал бирөө эле да. Анан бат эле мындай чогулуп туруп эле мындай эсине келтирип коймокпуз. Ага мыйзам жол бербейт. Анда нак алып барып бизди камайт. 60, 70, 100дөгөн эл бүгүнкү күнү ошол бир адам айынан запкы чегип жүрөт, ага мыйзам иштебейт. Азыр барып биз аны мындай кармай эле коелучу жакасынан. Бүттү, өзү дуалга чапкылап, жерге чапкылап, мени моундай бозола чаң кылды, мына тимеле мени моундай укмуш кылды деп бүгүнкү күндө ол мына үйүңдөн салган үйүңдөн 10ду сатсаң дагы аздык кылат, алар бүгүнкү күнү ошону күтүп жүрөт. Ошон үчүн бүгүн мындай ортодогу жанагындай адамдар дагы тийишкенден коркот. Болсо тимеле жеп салайын деп атат. Бирок айла жок болот. Бул тургундардын маселесин тартып жүргөн чакта 498-контурда талаш жерде чуу чыгып, ошол жерге бардык. Биринчи тарап үй салганы келгенин айтса, экинчи тарап Төлөбердиева Анара бул жерди 2012-жылы эле сатып алганын айтты. Эки тарапка тең жерди Аманжанова Динара сатканын билдик. 2019-жылы биз светке, жолго барын акчасын төлөп турганбыз. Мына распискалардын баары бар, чектердин баары бар. Анан быйыл пятница күнү эле
дагы бир экинчи тарап чыгыптыр. Мына бул деген биздин участогы эле, биз сатып алганбыз деп. Анан 5-күнү кечинде Динара эжеге барып жолуксак, ал болсо айтып атат: "Мен мындай доверенностьти жүздөгөн кишилерге жазып берем. Силер эмне мага акча берип койдуңар" деп. Ай, мына свидетелдер бар, мына бербедик белек деп. $2800 сатып алганбыз. Менде деген китебим бар, баары жазылып турат деп. Эже караңгы түн турат го, эмне ойлоп атасыз десек, жок, менде мындай доверенностьтерди мен любойуна эле жазып бере бергем. Азыр баарыңар келип алып эле требовать эте бересиңер мен. Мына мен расписка жазып бергем буларга. Булар ушул участокко деп атат. Участокко. Экинчи тарапта азыр бул жакка келиптир. Ким бул жакта жер эсимде атасыздар азыр сиздер? Качан келдиңиздер? Мен апрелде келгем. Бул мен Нурлан байке өзү чечет, ал өзү менен сүйлөшкөн тиги эжеге. Нурлан деген ким? Мен кайнагам. Сиз андан сатып алгансыз? Качан? Апрелде. Кандай негизде сатып алдыңыз? Үй салайын, сатып аламын. Жок, документация кандай? Билбейм, мен өзүнө сүйлөшкөм, ал өзү бүтүрүп берет да. Ал киши кимден сатып алганын билесизби? Билбейм да, ал өзү билет да, ал өзү. Тиги эжеге деле өзү келген, мен өзүм тиги эже менен да өзү сүйлөшкөм. Экинчи тарап аты аталган Нурлан аттуу кишиге чалганыбызда маалымат бербесин айтты. Агордо 3-түн тургуну Жолдош Турдубаев жери талаш болуп аткан жоон топтун укугу тепселип, чечилбей жатканына иштин жетишерлик жүрбөгөнү себеп деген пикирде. Агордо эл ушундай бир орто жолдо турган мезгил. Бул мен айтып коеюн, дагы айтып коеюн. Бул жакшылык алып барбайт. Буну президентибиз дагы өз көзөмөлүнө алып, Камчыбек Кыдыршаевич ошол эле мунчукпай отурган Акылбек Жапаров ичинде эмне болду деп баш көтөрүп сурабай турган болсо, эртеңки күнү бунун акыбети жамандыкка алып барат. Азыр эл, Агордонун эли күндө сокулукка барат. Баягы жаш баланы алдаганда эртең кел, бүрсүгүн кел, ушинтип отуруп мынакей чекеден арестке коюп, жерди үлүштүн ээлери убагында саткандар. 15-20 үйдү бириктирип сноско берип, үйлөрүнү мына соттор чечим чыгарат, үйүнү бузсун деп. Бул эмне? Эртең күнү жерчилер менен элдин ортосунда чоң конфликт болот. Эл толкуганда муну эч ким тоса албайт. Ошон үчүн муну алдын ала алыш керек, муну көзөмөлгө алыш керек дагы. Бул жактан чөткө берип аткан отчетторду укпастан карапайым элди угуш керек, кабыл алыш керек өкмөт деген. Бул жакта чындап болуп аткан эмес. Бул жакта чындап болуп аткан картинаны көрүш керек. Мына бул жактан бир бийликтин өкүлү чыгып алып эле азыр өкүл деген көбөйүп кетти. Ай, сонун бул жакта кызыл китеп берилип атат, баары жайында, эл тыптынч деген сөздөрдү укпастан, кошоматчыларды мындай айтканда, кошоматчыларды укпай, акыйкат элдин арасына келтирип болуп аткан окуяны укпаса, бардык бийликтин артынан мына кошоматчылар жетет. Бул Агордонун эли деген эч убакта басып алган эмес, эч убакта элдин жерин алган эмес. Бул жерде деген жердин ээси менен жашыл китеп менен жер саткандар биригип алышып, буяка элге саткан. Эл кыпкызыл акчага сатып алышкан. Бул Агордонун участоктарын. Анан кийин эме барып алып, тияка госрегистрге барып, бул жерде менин жерим болчу, ушу жерди Агордон эли басып алыптыр. Биз арестке коебуз деп эки пайда көрүп атышат жер саткандарчы. Биринчисинде өзлөрү сатышат, элге доверенность жазып берет. Андан кийин доверенность жазып берет да, эми кызыл китеп чыгып атканда жер саткандагылар мен жеримди, мен жериме эл басып алыптыр, мага жер бергиле, мага менин жерим жок, мен айдаган жеримди, жашыл китебимди мен бербеймин, эл жерди өткөзүп алат, эл басып алган, мага жер бергин деп айыл өкмөттө жүргөнүн мен өзүм көрдүм. Госрегистрда көрдүм. Ошол экенчи китепти алып, жер саткандар ошол эке госрегистрда кабинетте отурганын көрдүм. Жерлердин баарын текшерип. Мисалы биз барып, Борикин текшерип, муну көрүп бергилечи десек, аны эч убакта көрүп беришпейт. Текшерип беришпейт. Жер саткандагылардыкы кирет дагы кенен кесирип отуруп, цифраны башынан аягына чейин участоктун номурунун баарын текшерткенге уруксат берип атат. Алар өзү каалаганындай номурдун баарын кааласа арестке кирет, кааласа аресттен чыгарат. Мына ушундай кылып атат да. Бул жерде Агордонун жери. Жерге, жерчилерге эч убакта байланыштырбай, эч кимге ээлик кылбай, өкмөт полный өткөзүп алып туруп эле элге чыгарып берсин китепти. Аресттен чыгарсын. Биз ошону талап кылабыз. Садыр Нуркожоевич, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, бизди Агордону карап көз салып бериңиздерди сурайбыз. Бирок бул жердеги жерди жерчилердин эч кандай тиешеси жок. Жерчилерден биз ак эмгегибиз менен сатып алганбыз. Бүт Агордо полный элдин баары басып алган эмес эч жокта.
Бул жерди жерчилер элге сатат дагы, кайра дагы пайда көрүп атышат. Барат дагы айыл өкмөткө барып, госрегистрга, кадастрларга барып, менин жеримди, мен жерим болчу, эл басып алды, мен жерсиз калдым, мага жер бергиле деп госрегистрде жүргөн мен өз көзүм менен көрдүм. Бул талаш жерлердин бардыгынын маселеси бирдей. 10 жыл мурун эле бир эле жер бир нече адамга сатылып, бири фундаментин тургузса, экинчиси үстүнө там салып кирип алган. Көпчүлүгү жерлерди $2000 $5000 чейин сатып алышкан. Кимисине менчиктештирилип берилет, мыйзамдуу чече албай, ар кайсы эшикти кагып жаткан кездери. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров жер мунапысын жарыйлагандан кийин жер комиссиясы түзүлүп, үй салып жашап жаткан адамдарга кызыл китеп бериле баштаган. Биз дал ушул комиссиянын төрагасы Сокулук районунун акиминин орунбасары Адиев Капарбекке талаш жерлер боюнча кайрылдык. Абырды конушунда бир эле жер тилкеге бир канча арыздар менен кайрылган учурлар бизде катталып атат. То есть бир эле жер бар, бирок ошого арыз менен жер мунапыс комиссиясына 2-3 адам кайрылгандар бар. Эми мындай учурда комиссия чечим кабыл алыш, бир тараптуу чечим кабыл алышка мүмкүн эмес болуп атат. Себеби жобонун өзүндө дагы ошо жер мунапысын жүргүзүү жобо бар, 291 министрлер кабинетинин токтому менен бекитилген. Анда көрсөтүлгөн комиссиянын компетенциясы, комиссиянын ошол жерде укуктары белгиленип кеткен. Эгерде арызы менен кошо булар жер мунапысын алыш үчүн укук белгилөөчү, укук тастыктоочу, анан ошо жер мунапыс объектисин сатып алган далилдеген документтердин бизге көчүрмөлөрүн тапшырыш керек. Анан ошондой учурда эгерде жер тилкени, жер мунапысын алуу үчүн укук белгилөөчү, укук тастыктоочу документтери жок болгондо, анда булар көбүнчө ошо жерди сатып алган адамдын доверенность аркылуу же болбосо ошол жердин күбөлүгүнөн жазылган расписка аркылуу арыз менен кайрылат. Анан мындай учурда комиссия ошол жердин мыйзамда белгиленгендей жер мунапысын субъектиси деп буларды аныктаганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Биздин райондук комиссиянын курамында укук коргоо органдарынын мүчөлөрү жок. Комиссия мындай бир ал документтердин тактыгы, түп нускасы бул кандай экенин аныктап алгандан кийин ал берилген документтер менчик укугу бир дагы органда катталгандыктан, то есть ачык айтканда биз ошол жердин ээсин кимге таандык экенин, хотя бы ошол баягы жер мунапыска субъектиси катары укук алыш үчүн аныкташ кыйын болуп атат да. Мындай учурда жободо да белгиленип кеткен, комиссия биз чечим чыгарып берип атабыз. Мындай материалдар баягы райондук комиссиянын жалпы отурумунда каралат. Комиссияда көбүнчө мындай чечим кабыл алынат. Ошол жер мунапыс субъектиси ээлик кылыш үчүн соттук тартипте ошол маселени сот органдарына кайрылып чечилсин деп. Бул сиз айтып аткан учур боюнча деле бир участкага бул жеринде комиссия жумушчу топ барып иштеген, арыздар комиссияда каралып, буларга деле ошондо чечим сот органдарына кайрылып, маселе талаш тартыш маселесин деп биз сунуш бере алабыз. Өзүңөр көргөндөй, бул чыгарылыштагы каармандардын бардыгы трансформациядан өтпөгөн айыл чарба багытындагы жерлерди ишеним каттын негизинде гана сатып алышкан. Колдорунда мындан башка эч бир документтери жок. Ошондуктан жер саткандар оңой эле бир жерде 5-6 адамга сата беришкен. Жер мунапысы комиссиясы талаш жерлерде сот чечмейинче мыйзамдаштырып бере албастыгын айтууда. Ал эми талашка түшкөн жарандар укук коргоо органдары буга милдеттүү реакция кылбай жатканын билдиришти. Биз дагы милициядан бул фактылар боюнча билели деп байланышканыбызда жооп ала алган жокпуз. А сиз мындай жер талаштар кандай чечилиши керек деп ойлойсуз? Оюңузду комментарийге жазыңыз. Каналга катталып, лайк басыңыз.